келди. Аны менен кошо эс алуучулар дагы тоого лыжа базаларына каттай баштады. Сиз да узун жолдо зеригип бир тасманы көрөйүн десеңиз эле интернетиңиз токтоп калчу эле. Менде да ошондойчулар көп болгон. Бирок эми бул маселе чечилди. Ата мекендик Мега компаниясы дал ушул Каракол Бишкек жолуна база станцияларын орнотту. Эми сиз жолдо кетип баратып, Меганын интернет аркылуу 2-3 тасманы көргүчөктү эле каалаган жериңизге жетип барасыз. Бул трасса боюнча бүт трасса интернет менен камсыз болду. 10дон ашык базовый станция коюлду, оптимизациялардын баардыгы жасалып бүттү. Биз радиоизмерениянын баарын жасап бүттүк. Ошол жыйынтыгы средняя скорость передачи данных по интернет деген 50 мегабит секундасынан ашык болуп чыгып атат да биздикичи. Бул ылдамдык өтө ыңгайлуу, анан достаточно деп коет да бул уровень сигнала, скорость интернета для просмотра YouTube контента, например, да. Достор, биз азыр чындап эле Меганын интернети ушул Боом капчыгайында жакшы тартып жатабы, ошону текшерели деп жатабыз. Биздин каналга кирдик. Биринчи видеону койсок. Сиз дагы микрофон эч кандай үзгүлтүксүз тартып жатат. Эми башка видеого да коюп көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына эч кандай үзгүлтүксүз видеолор көрүлүп жатат. Буга чейин Боом капчыгайында мен өткөндө дайыма көйгөй жаралчу видеолорду толук көрө албай, интернет бир тартып бир тартпай. Бирок бул жактан эч кандай үзгүлтүксүз тартып жатат. Биздин базовый станция, эң жакынкы базовый станция тетиги тоонун үстүндө турат. Бул жактан жакшылап карасыңар болот да. Тетиги тоодо биздин базовый станциябыз турат. Ошол жерге биздин 4G базовый станциябыз установка кылынган да, коюлган. 47 мегабит секунда болуп атат. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Буну эмне деп айтса болот? Биздин көрсөткүчтөр эң жакшы, эң мыкты. Мега компаниясы эң чоң салым жасап жатат. Ушул кеңседе, ушул райондо жашаган абоненттерге жана бизге ушул Кыргызстанга келип жаткан туристтерге эң чоң шарт түзүп берип атат да интернет менен колдонууга. Каракол тоо лыжа базасы кыргызстандыктар жана чет элдиктер арасында өтө популярдуу. Мисалы, өткөн жылы 200 000 киши салып кеткен. Жакындарыңыз менен ар дайым байланышта болуп, алыс жолдо сүйүктүү подкастыңызды угуп кетүүнү кааласаңыз, анда 100% акциясы мамлекетке таандык болгон Мегага кошулуңуз. Анткени Меганын тапкан акчасы кайра эле мамлекеттик казынага түшөт.